Тайлак Рыскулов Азыркы Актала жана Тогуз-Торо райондорунун чегинде Кутка деп аталган аймакта туулуп жашап өткөн кыргыз элинин баатырларынын бири. Аны болжол менен 1796-жылдары жарыкка келип, 1838-жылдары каза болгон деп айтып келишет. 19-кылымдын биринчи жарымындагы кыргыз элинин көз карандысыздык үчүн болгон кыймылын ийри өкүлү. Тайлак баатыр поэмасынын өзүндө Атантай Тайлак деген эгиз болгон. Алардын жердегени куртка коргон. Ал кезде Кохон ханы сурак кылып, кыргыздын кыйласын канын соргон. Туртканын куйганында салган жеби, күнөөсүз канды төккөн Кокон беги багынып кыргыз кыпчак карап турган. Канчалык кайнаса да иштиркеги. 90 жыл өмүр көргөн демдүү кары, Жээнбек өз тайкым белдүү кары. Талыкпай Тайлакка жайын сүйлөр эле, айткандай Оболтодон элдин баары. Жаңырып заман жаңымын баба салтын уланты. Намысын бийик сактаган эл, табышын тыңдап жүрүптү. Кадырын туюп арктанам мен, кайратынан жанбаган, калың элди барктаган. Эгемендикти энчилеп өмүрүн берген бизге канчадан Ташта изи калган кыргызымдын бириң кеттиң алыска, бириң жетти жылдызга, бириң жарат намыска, бири-бириңди каалашма. Арнаган канаң жериме чында өчпөс эмгекти. Батырлар канаң байыртан куртушты элдешти. Намысын бийик сактаган эл, кадырын туюп арктанам мен. Кайратынан жанбаган, калың элди барктаган, эгемендикти энчилеп өмүрүн берген.